Бул ошондо каяктан келди? Аша Алабукадан келдиби? Алабукада жанагы Сумсар деген. Сумсардан. Кимден чал? Аты сол. Өзүңүз кандай? Теке чуга барды мене да. Жүктөр мене. Жүктөр деп көтөрүп чыккан. Бабай отуруп, сүйлөшүп отуруп да. Үйүрүнө чыккан бул деп аягынан неме алган бизде. Ушундан небереме эчсе берген деди да. Асылбай акебиздин үйүнөн энчи болуп келген экен. Ошонду айтып. Рахманжан өзүмдүн айылыман ушул өспүрүмдү тартып атабыз азыр. Бул жакында эле алынган. Маалыматы өтө сонун келген да бунун. Алабукадан келген бул бир жүк ташуучу акебиз Алабукага жүк апарып алып анан ошо жүк түшүргөнчө бир аксакал менен сүйлөшүп отуруп алып анан ошо аксакалдан алыптыр буну. Ал аксакал ушу мына Асылбай акебиздин бир акесиби же абасыбы мындай белек кылган экен. Бирок үйүндөгү жаш баласы такыр карабай кароосуз калып кеткендиктен ушуну сатам деп ошол жерде жана жүк ташуучу акебиз сатып алып келген экен. Алып келип анан менин акелерим колуна өтүп калды бу. Бунун соодасын мен өзүм деле жетишип калдым, бирок барака кылган экен мен барганда. Азыр Мелис аке дагы маалыматты берет. Мен эми өзүм ошол жерде көргөнүмдү түшүнгөнүмдү айтып койдум. Мелис аке, бул жашы кандай экен өзү? Жаш ошо 1,5 жаш экен. 1,5 жаш. Полторашка. Полторашка дейт кал. Жана базарга барып калдым. Ошол жерден бир аксакал киши алып келип эле кармап туруп калды анан булучу. Бер десек адресин сурасак ошо Асылбайдын үйүнөн чыккан. Ошо жээнине энчи кылып берди. Энчи кылып бергенден ошо жээни карабай. Ошо 10-11 класс экен, ушундай экен. Эч колу тийбей анан ушу базарга алып келген экен да. Керегибизге жаратабыз деп алдык эле укам. Эми кайра сатышка туура келип атат. Өзү келгенден бери курсак башы чыгып калыптыр, а? Келгенден бери жешинде, ичишинде вообще айып жок экен. Чоң аттардай эле суу ичип атат да. Азыр мен туура эле айттым да башында. Тупpa туура айттым. Ошонун видеосу дагы кичине болсо керек эле. Ошо кетесиң ал. Алып атканда видео, Алып атканда видеосу бар. Мына. Бу жеши жакшы экен. Акырдан башын көтөрбөй деп келгенден бери мына. Жемем жейди. Жем дагы жейт. Жемди дагы жейт. Моюндары, баштары, кабактары, кулактары баары жакшы экен, көкүрөгү, буттары, узундугу. Буну энчи кылып берген экен да. Энчи кылып берген экен ага жээнине. Мына туугандар, жээнине энчи болуп келгенде жана жаштык кылып атка көңүл курбай жакшы карабаган экен. Ошо жанагы бул дагы ырыскы да. Шопурчу акебизге насип экен, ошол көрүп эле жактырып алып келип, ал дагы өзүнүн малчысына сатып бергенби? Ооба, малчысына саткан экен ага, малчысы. Малчысы көрүп жактырып мага бересиз деп алган. Ооба. Анан үйүнө апарса апасы ушу бутон уюш керек экен эле да койчу мага. Келип анан биздин колго тийип калды да булчу. Мына, анан малчысы үйүнө апарса үйүндөгүлөр урушуп жанагы мындан көрүп бетон кой, ишти кыл деген экен. Ошол себептен кайра буну жетелеп базарга алып чыгышкан экен. Ошо базардан көрүп жактырып алган. Ден соолугу буюрса жакшы, а мен Ден соолугу, ичип жейиши, жемдиге дагы анан жоошам экен. Эми туугандар, жана кимден кандай маалымат менен алсаң ошол айтылат да. Мен ошо алиги экинчи класс бала менен келип чөптү салып эме кылып атат өзүчө. Бою башы
Жақшы өзünün жашына. Boyun tartıp gördünüz mü, tartmadınız mı? Benim gelgende tartıp alıveriyor. Hazır bunun bağısını kançaga koyuyoruz aka? Ya bunun basın 140 da koyuyoruz da fazla. 140 ming. Ekranға Мексиканың номерін қоям. Нокен Рахманжан айылында тұрады. Келіп көріп, жақтырып, сода қылып өресіңер. 140 мың сомға қойылды. Кемей болады. Сөйлесу жолдары болады. Мына чөп жеш.